Конституцияга эмес, конституциялык мыйзамдарга дейм. Мыйзамга каршы келет. Азыр эле өзүңүз айткан салык кодексине каршы. Айткан жок, салык кодекс бул конституциялык мыйзам эмес, бул кодекс. Кодексте азыр төлөнүш керек деп жазылып турат. Жер кодексичи. Кодексте Жер Хаким Сабач, есть конституционный закон, он так и называется, конституционный закон, допустим, о кабинете министров, а есть кодекс, есть закон. Они же, как вы хотите сказать, что конституционный кодекс и конституционный закон и кодекс одно и то же, что ли? Бир жигит кече бир кишиге конституцияны окубайсызбы деп окутту эле да, силер да ошондой кылып атасыңар да мени. Кудайга шүгүр, мен билем конституциялык мыйзамдар кайсы. Данный закон, он никакого как бы отношения к этому сейчас уже не имеет. Наконец-то поняли. Наконец-то поняли. Я об этом и говорю. Тек кыргызча айтып атам да мен. Бул ошол күндөн баштап күчүн жоготкон салык кодексине кирген деп атам. Салык кодексине киргенде жердин социалдык төлөм дагы ошол салык кодексинин ошол статьясына бекитилген. Экөө байланган бири-бири менен. Указ президента, который то, что об освобождении, да. Ошол буйрук экөөбүз сөз кылып аткан салык кодексине каршы келеби, келбейби? Ну, там нужно будет, это же просто было решение, как бы указ президента, было поручение правительству рассмотреть вопрос об Нет, не рассмотреть, освободить. Освободить. Но здесь уже кабинет министров... Рухсат мен жооп берейин. Жаңы салык кодекси кол коюлган, күчүнө кирди, азыркы убакытта ал указ каршы келет. Ошол указды биз ишке ашырыш үчүн азыр салык кодексине өзгөртүүлөр даярдап, сиздин карообузга киргизебиз. Баракелде. Эми ошол указ чыккандан кийин ошол салык кодексине кандай өзгөртүү киргизесиңер? Ал түшүнүк жок болобу, такыр жер салыгы деген? Жок, азыркы учурда биз азыр карап жатабыз, же 0 кылабыз, ставкасын төмөп 0 кылабыз, же жокко чыгара албайбызго, анткени бул салык. Анда социалдык төлөм каяка кетет? Ал жагын биз бүт карап чыгып атабыз. Азыр сиздин карообузга киргизебиз. Элдар мырза, силер карап чыкпагыла. Биринчи карап чыгып, андан кийин сунуш бергиле да. Же силер менен кеңешпей туруп чыгып кетти ал буйрук. Азыр эми бүтүндөй башаламанга алып келесиңер да. Жок, башка дагы толуктоолор бар да. Ошол редакциясын сизге алып киребиз. Макул, Элдар мырза, анда кийинки суроо. Бизде социалдык төлөм жер салыгына байланган. Туурабы? Силер социалдык төлөмдөрдү кайсыл өлчөмдөн аласыңар анда быйыл? Бизге салык жагынан эле жарлыкта эме бар, социалдык төлөмдөр боюнча жок. Ал боюнча карап чыгып атат азыр атайын группа. Кандай? Жылдын 2-нчи айы башталды. Өзү мыйзам боюнча 25% бир төлөнүп, 75% экинчи төлөм менен төлөнүүгө уруксат, укук берилген дыйкандарга. Туурабы? Элдар мырза. Азыр баары күтүп жатышат, ушул президенттин жарлыгы качан ишке ашырылат да. Качан чыкты бул жарлык? Бул ушу салык кодексин кабыл алган алдында чыккан. Канча убакыт өттү? 1 ай өттү го. 1 айдан бери келише албай атасыңар. Жанагы социалдык төлөмдөрдүн төлөмү токтоосуз түрдө төлөнүшү керек да. Биринчи кварталдын аягына чейин 25%, 4-нчи кварталда 75% деп экиге бөлүнгөн. Кайсы эсеп менен чыгарасыңар? Башка дагы толуктоолор бар да, ушул мындан да башка. Жарайт, анда мен ушундай деп түшүнсөм болобу? Социалдык төлөмдөрдү эми башка көрсөткүчтөргө байлайбыз деп түшүнсөк болобу? Азыр карап чыгабыз, Адыхан Кесарович, там есть два же момента, когда вы отменяете налог и когда вы его ставку 0 делаете или освобождаете. То есть это не означает, если вы, например, освободили, то изменилась эта ставка, от которой можно исчислять соцплатежи. Ставка может остаться та же самая, но вы ее освобождаете от платежей. Биржилгава. Сейчас смотрят. И второй момент, это когда вы ставку можете обнулить. И третий, это, как вы сказали, предположили, что вообще этот вид налога убрать. Макул, анда буйрук кандай деп аталат? 1 жылга чейин алып сал деди, 2 жылга чейин. Там написано, что освободить. Канча жылга? А в каком виде мы сейчас вам внесем вам на рассмотрение? Адыхан Кимсанбаевич, кечиресиз, президенттин өкүлү, мен толуктоо киргизбайын. Бектурсун Кежематов. Ким? Президенттин өкүлү.
Президенттин жарлыгы бул ушу айыл чарба багытында колдоо боюнча 2022 жыл 2025 жылы жер налогунан бошотуп сельхозугодияларды жер бюджет местный бюджеттин жоготууларын баягы республикалык бюджеттин эсебинен камсыз кылынсын деп жарлык чыккан. 3 жылдык мөөнөтпү? 3 жылдык мөөнөт. Бул баягы айыл чарбадагы биздин жарандарыбызды айыл чарба баягы неме үгүтүндө иштеп жүргөн багытында колдоо көрсөтүү үчүн. Социалдык төлөм эмне болот? Социалдык төлөмдөр азыр министр орун басары айткандай, алар налог салык кодексине азыр өзгөртүүлөр киргизилет, ошону алкаганда каралат. Канчалык неме болушу мүмкүн. Азыр ал иштелип жатат. Жок, жигиттер. Салык кодексиндеги ошол жердин салыгы менен социалдык төлөмдөр экөө бири-бирине аябай байланган. 294 сом жер салыгы болсо, 294 сом социалдык фондко төлөнөт. Бул салык эмес, бул төлөм. Адамхан Кисалович, вы абсолютно правы. Тура айтып атасыз, байланган, то есть это она от ставки зависит. Но я же говорю, есть 3 вида, да, как можно освободить от этого налога. Первое, это когда вы освобождаете от уплаты. Второе, когда вы ставку делаете 0. И третье, когда вы вообще уничтожаете этот вид налога. Вот мы вам внесем проект, вы посмотрите, какой правильно, проголосуете за то, что вы считаете правильным. Макул, анда бүгүнкү күнгө чейин социалдык төлөмдөрдү силер эмненин эсебинен аласыңар деп атам. Я же говорю, вот есть ставка налога, она высчитывается, да? Столько. Потом вам, например, начислили 1000 сомов, вы должны оплатить. Но вас освободили, вы 1000 сомов не платите. 1000 сомов не освобождается. Ал жерде жанакы жердин бонитетине жараша төлөнөт. Сокулукта башка, аламидинде башка, өзгөндө башка, алайда башка. Я вам как пример говорю, да, чтобы вы не... Пример катары айтпа, Элдар мырза. Себеп карапайым калк түшүнүшү керек. Мисалы, Өзгөн районунун жер салыгы менен, Сугат жердин салыгы менен, Аламидин районунуку эки башка. Ошолдой жерде, кыйкырсаң ула турган жерде, Алай районунда башка ставка, Карасуу районунда башка ставка. 3 жылга бошотулат. В каком виде это мы сделаем? Эгер 3 жылга бошотулса, Элдар, 3 жылга бошотулса, 3 жылдын ичинде пенсиялык фондко түшпөй калган акчанын ким толтурат? Кийин пенсияга кайсы коэффициент менен чыгат пенсия? Мында да салык өзү негизи пенсиялык фондко тиешеси жок да, салык деген бюджетке кирет. Элдар мырза, салыкты айтып аткан жокмун. Салыкка социалдык төлөм байланган деп атам. Туура, социалдык төлөмдөрдү азыр каралып жатат. Социалдык төлөмдөрдүн бошотуу деген жарлыкта жазылган жок. Салыктан бошотуу деп жазылып турат да. Социалдык төлөм бул салык. Бир сөз менен башка, социалдык төлөм башка да. Башка экендигин мен силерге түшүндүрө албай атпаймынбы? Эки башка деп атам. Вот тура эки башка. Биз салыктан бошотобуз, социал жагынан карайбыз азыр дагы. Сиздин дагы бир эме, если у вас есть предложение по этому вопросу, мы готовы рассмотреть. Я не могу давать предложение, она есть у нас в кодексе, четко написано. Жердин салыгына жараша социалдык төлөмдү төлөйт деп турат. Правильно, Адахан Кисалович, но у нас в указе написано освободить от налогов, не от соцотчислений же. Вы сейчас хотите сказать, что мы должны были освободить от соцотчислений тоже? Нет, что категорически нет. Мына кайгы ушунда болуп атат да, эки кыргыз бири-бирин түшүнбөй калды да. Мен эмне деп атам силерге? Силер салыкты бошоттуңар. Социалдык төлөм ошонун көлөмүндө калдыбы, калбадыбы деген суроого жооп таппайм. Адахан Кисалович, мына вот салык өзү негизи вот эме бар да, вот начисляется салык, бирок вас освобождают от уплаты. Но налог-то начисляется. Это есть один момент. Второй момент, есть когда ставка 0, то есть вам начисляют 0. И третий, это вообще налог убирают. Элдар мырза, эгерде менин муну жерде отурган коллегаларым түшүнсө, айтсынчы, жалгыз мен түшүнбөй атамбы, же булар да түшүнбөй атабы? Адахан Кимсабаевич, уруксатпы, саламатсызбы, урматтуу депутаттар, финансы министринин орун басары. Сиздин сурооңузга жооп берейин. Эгерде ошол суроо болсо, баягы 3 жылга бошотобуз деп атпайсызбы, Жок, эми ошол жөнүндө сөз кылынып атат да. 3 жылда бошонобу. Сиздин сурооңуз мындай болуп атат да. 3 жылда кайсы баягы акча каяктан түшөт деген. Ошобу? Жок. Социалдык төлөмдөрбү? Да, кыргызча түшүнбөсөңөр мен орусча. Жок, мындай Адахан Кимсамаевич, мен мындай деп түшүнүп атам да, баягы 3 жылдын ичинде каяктан акча түшөт, эгерде силер салыктан бошотуп атсаңар 3 жылда деген, Акча каякка түшөт деп атам. Жок, акча деген булар бошотуп атпайбы 3 жылга.
бошоткон бул республикалык бюджеттен каралат. Бошоткон акчаны. Дорогие мои друзья, давайте я лучше на русском объясню, мне легче будет, наверное. Я говорю, социальные отчисления, социальные выплаты привязаны к земельному налогу. Раз. Если человек освобожден от земельного налога, то из какого размера он будет платить социальный фонд, социальные выплаты? Төлем дейт муну, налог эмес. Который поступает в пенсионный фонд, который поступает на медицинское обязательное страхование и который поступает на социальное страхование. Расщепление. Адахан Кимсабаевич, можно вам объясню? Вот я же объясняю же. Вот вам, когда начисляют налог, это не означает же, что все исчезает. Ставка-то остается, просто вас освободят от оплаты. То есть вам начислили 1000 сомов и говорят, не плати 1000 сомов по налогу. Про соцотчисление здесь разговора нету. А из каких Второй размеров момент тогда? есть. Сейчас можно договорю? Второй момент есть, второй выход. Когда вам ставку 0 делают, то есть вам не начисляют, потому что ставка 0, на 0 умножают, 0, нету ничего. Это второй момент. Третий момент, когда вид налога уничтожают, то есть у нас не существует земельного налога. То есть 3 варианта, как реализовать указ президента освободить. Так как там есть срок, то мы сейчас посмотрим. То есть мы уже подготовили, скоро вам внесем, что освободим от уплаты. Но начисление-то есть. Сіздер түсіндіңдер ме? Адахан Кимсабаевич, эми экинчи окууга чейин келип дагы бир мындай өзүнчө отуруп муну сүйлөшүп атат окшойбуз эми. Азыр убакыттын баары дагы кетип атат. Башка депутаттар дагы жазылды эле азыр. Берсин, мейлі. Мен экинчи окууга эч кандай каршылыгым жок, бирок мен өтө кыйын абалда калып калдым да. 3 киши түшүндүргөнгө аракет кылды, үчөөнүн дагы бир да сөзүн түшүнгөн жокмун мен. Ошондуктан биринчи ошол нерселерди даярдап алып, анан кийин айтпайсыңар ушундай буйрук чыгар деп атам. Биринчи буйрукту чыгарып алып, анан буйрукка жараша иштейбиз дегендей. Андай болбойт. Ошол буйрук бүгүн конституциялык кодекстерге каршы келеби деген суроону койдум мен. Сиздер айттыңар, каршы келет. Конституцияга эмес, конституциялык мыйзамдарга дейм. Я. Мыйзамга каршы келет. Азыр эле өзүңүз айткан салык кодексине каршы. Айткан жок, салык кодекс бул конституциялык мыйзам эмес, бул кодекс. Кодексте азыр төлөнүш керек деп жазылып турат. Жер кодексичи. Кодексте ал. Жер Адахан кодекс. Кимсабаевич, есть конституционный закон, он так и называется, конституционный закон, допустим, о кабинете министров. А есть кодекс, есть закон. Они же, как вы хотите сказать, что конституционный кодекс и кодекс конституционный закон и кодекс одно и то же, что ли? Бир жигит кече бир кишиге конституцияны окубайсызбы деп окутту эле да, силер да ошондой кылып атасыңар да мени. Кудайга шүгүр, мен билем конституциялык мыйзамдар кайсы, органикалык мыйзамдар кайсы, жөнөкөй мыйзамдар кайсы. Закон о нормативно-правовых актах я прекрасно разбираюсь и знаю. И статус каждого закона знаю. Поэтому я говорю, если указы противоречат действующему кодексу, тогда этот указ должен утратить силу до этого момента. Элдар Туралиевич, Зарема Маликовна, бул мына Адахан Кимсабаевич айтып аткан азыр бул күчүн жоготту деп таануу жөнүндө бул 138дин бул бирөөсү гана. Мисалы. Ошондуктан мага окшогон маселелер көп чын эле. Жанагы башка депутаттарда дагы бул суроо жаралат сөзсүз түрдө. Жалпы жыйында дагы, экинчи окууда дагы ошон үчүн эмкиде абдан мыкты даярдык менен келесиздер деп ойлойм. Кыскача айтып коюңуз. Да. Данный закон о базовых ставках, он всего лишь был на 2003 год. Он уже с 2004 года перестал действовать. Почему он перестал действовать? Потому что все ставки налогов, они должны быть предусмотрены только в налоговом кодексе. То, что сейчас Адахан Кимсабаевич задает вопрос о указе президента, которым поручено освободить от земельного налога, это уже идет по реализации налогового кодекса. Да? Сейчас вот Министерство экономики, они будут разрабатывать предложения, как это сделать. Но данный закон, он никакого отношения к этому сейчас уже не имеет. Наконец-то поняли. Наконец-то поняли. Я об этом и говорю. Тек кыргызча айтып атам да мен. Бул ошол күндөн баштап күчүн жоготкон салык кодексине кирген деп атам. Салык кодексине киргенде жердин социалдык төлөм дагы ошол салык кодексинин ошол статьясына бекитилген. Экөө байланган бири-бири менен.
Социалдык төлөм жөнүндө сөз жок, салык боюнча сөз бар. А социалдык төлөмдү кайда алып барасыңар деген суроого гана жооп таппай атам мен. Рахмат. Эми болду, рахмат. Ушундай да токтотуп алайм. Сиздер да кайра да баштаган тасыңардар да. Ошон үчүн мындай рахмат сиздерге. Анан кошумча, мына добушка коердун алдында. Зарема Аликовна, мына массалык маалымат каражаттары силер ушул азыркы мыйзамды алып келгенде талкууланган сайын бүт маалыматтык сайттарды карап көргүлө, мына